Дүйнөдө кооз жана кооптуу, жүрөктүн ишин алып толкунданткан кызыктуу жайлар көп. Бул чыгарылышта ааламдагы эң кооптуу жолдор тууралуу айтып беребиз. Юнгас жолу. Кооптуу жолдордун эң атактуусу Боливиянын Юнгас провинциясындагы бул жол. Көбүнчө аны өлүм жолу, ал тургай тагдыр жолу деп да аташат. Күндөрдүн биринде тагдыр сизди ушул 56 чакырым аралыкка алып келсе, этият болуңуз. Бул жолдун эң бийик жери деңиз деңгээлинен 3,6 чакырым бийиктикте, эң төмөнү 330 метр. Ошентип бул жакка чыгуу өтө эле тик, эч кандай тосмо жок. Жыл сайын ондогон унаалар кулап кетет. Автобустар көп учурда өлүм жолу менен жүргөнүн эске алганда курмандыктардын саны жылына 100дөн 300гө жетет. Жолдун дээрлик бардыгы ылай жана чопо менен капталган. Бул жерде тынбай туман болуп турат. Ал эми жамгыр жааганда жер көчөт. Айрым экстремалдуу сүйүүчүлөр үчүн Юнгастагы бул жол Эверест жолунун арасындай сезилет. Унаага отуруп ушул 56 чакырымдан өтүү дагы өзүнчө бир адреналин. Андан аман-соо өткөндөн кийин дүйнөдөгү эң кооптуу жолдон өттүм деп айта берсеңиз болот. Карнали жолу. 250 чакырым унаа жолу жыл сайын 50дөн аз эмес адамдын өмүрүн алат. Жолдун үстүңкү катмары ушунчалык коркунучтуу болгондуктан жүргүнчү ташуучу унаалар үчүн жылдын көп учурунда жабык турат. Эң жакшысы бул жерге мотоцикл менен баруу керек. Экстремалдык спорт сүйүүчүлөр менен туристтер ушундай кылышат. Бул жолдо туруктуу автобустар каттап турганына карабай, жергиликтүүлөр бул жолдо жол тандабастар менен гана жүрүшөт. Мындай көйгөй да Боливиядагы өлүм жолундагыдай эле коопсуздук тосмосунун жоктугу менен коштолгон жар, көчкү, ташкылоо, карама-каршы унаанын келиши. Мунун бардыгы жагымсыз кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Мында жогоруда сүрөттөлгөн участоктогудай чоң көтөрүлүү жок, бирок анча эмес ашуулар абдан көп. Ошондуктан ар бири бийиктен кулап кетүүгө себепчи болушу мүмкүн. Кооптуулукка жана жабыр тарткандардын көптүгүнө карабай, жолдо күн сайын жүздөгөн унаалар жүрөт. Анткени унаа жолу ондогон айылдарды бириктирип турат жана тик учакты кошпогондо айрым калктуу конуштарга баруунун башка альтернативдүү жолу жок. Котопахи жанар тоосуна жол. Бул жол расмий түрдө Котопахи вулкан жолу деп аталат. Сиз болжоп жаткандай экватордогу Котопахи жанар тоосуна алып барат. Чоң жарлар жана жер көчкүлөр болбосо дагы экватордун трассасы дагы кооптуу. Анын узундугу болгону 40 чакырым. Бирок жол планетанын айдоочулары үчүн эң кооптуу жерлердин тизмесине киргизилген. Котопахи активдүү вулкан экендигинен баштайлы. Акыркы жарылуу дээрлик 140 жылкы уйкудан кийин 2015 жылдын 15 августунда болгон. Бирок бул жерде эң коркунучтуусу байма-бай болуп турган суу ташкыны, жердин түшүп көтөрүлүшү жана бир аз жааган жаан айдоочуларга кыйынчылыктарды жаратат. Жыл сайын адамдар бул жолдон чөгүп кеткен учурлар катталып турат. Рита улуттук жолу. Бир караганда бул жол дүйнөдөгү эң мыкты ондуктун катарына кириши мүмкүн. Бирок көп адамдын өлүмү катталган аймак бар. Маршруттун жалпы узундугу 3364 чакырым. Чилидеги эң узун жол жана атактуу Пан-Америка автожолунун бир бөлүгү. Кооптуу бөлүгү Арика жана Икеке шаарларынын ортосунда жайгашкан. Кооптуулук 300 чакырым аралыктагы өзгөрүлбөгөн бир өңдүү пейзажда. Айырмалоочу белгилер жок. Жол акырына чейин түз. Саатына 100 чакырымдык ылдамдыкта бараткан айдоочуга эки тилкелүү унаа жол жана Атакама чөлү гана көрүнөт. Мындай шартта көпчүлүгү концентрациясын жоготуп, жолдон чыгып кетишет. Түнкүсүн унаа менен жүрүү өтө көңүлсүз. Мындай жолдо унаа айдап бара жатып уктап калуу оңой. Мындан тышкары жүк ташуучу унааларды да оодарып жиберген катуу шамал бул жердеги белгилүү бир коркунуч туудурат. Скиперс каньонунун жанындагы жол. Жаңы Зеландиянын Скиперс каньонунун жанындагы укмуштуудай кооз, бирок өтө кооптуу жол 25 чакырымдан бир аз ашыгыраак аралыктагы аскада жайгашкан.
Бул жол 140 жылдан бери пайдаланылып келет, бирок аны кеңейтүү мүмкүн эмес. Ошондуктан бул жерде эки автоунаанын ар кайсы тарапка кетиши кыйыныраак. Кызыгы, жергиликтүү ижара компаниялары бул каттамда ижарага алынган автоунааларды айдоого тыюу салышат. Анткени дал ушул аймакта унаа кырсыктаса камсыздандыруу иштебейт. Жол 19-кылымда шахтерлор курушкан. Ал учурда кийин бул жерде туурасы 1 метрден ашпаган тележкалардан башка араба жүрөт деп ойлошпосо керек. Унаалардын бурулуусу үчүн атайын кеңейтилген жерлер бар. Кээде каршы тараптагы унаага жол берүү үчүн 3 чакырымга чейин артка айдоого туура келет. Атактуу Гуолян туннели Тайханшан тоолорунда жайгашкан жана Кытайдын улуттук көрүнүктүү жайы болуп эсептелет. Туннелдин узундугу 1,2 чакырым жана аны 13 жергиликтүү тургун курган. Бул жерде кырсыктар жыл сайын болуп турат. Жол 1977 жылдын 1-майында ачылган. Унаа өтүүчү бөлүгүнүн туурасы 4 метрден ашпайт. Туннелге жарык берүү үчүн айрым жерлерин ачык калтырышкан. Мында күндүзгү жарык дайыма тийип турат. Түнкүсүн унаалар дээрлик айдалбайт. Тоолуу Гуолян кыштагына ушул жол гана жеткирет. Кырсыктардын негизги себеби ташкулоо. Туннелдин узундугун эске алганда көптөгөн адамдар бул жерде жөө басууну артык көрүшөт. Коопсуздураак жана ден соолукка да пайдалуу. Далтон шоссеси. Алгач Далтон шоссеси Транс-Аляска мунай түтүгүнө курулуш материалдарын ташып келүүгө эсептелген. Бул дүйнөдөгү эң кооптуу жолдордун бири болору долбоорлоо учурунда айкын болгон. Кызыгы, жолдун узундугу так 666 чакырым. Биринчи унаа 1974 жылы ушул жерде жүрүп, узак убакыт бою Далтон жолу коммерциялык транспортко гана иштеген. 1994 жылы гана бардык автоунааларга, анын ичинде жеңил унааларга да жол ачылган. Эгер унааңыз жолдо бузулуп калса, жардамды көпкө күтүүгө туура келет. Жол боюнда 3 гана калктуу пункт бар. Анын биринде 10, экинчисинде 22, үчүнчүсүндө 25 киши жашайт. Чындыгында бул жолдо бара турган эч кандай жер жок. Бирок сиз мунай түтүгүндөгү ишчилердин үйүнө конокко барам десеңиз, жол анда сиздики. Мындан тышкары, АКШ бийлиги бул унаа жолуна саякатка чыгууда алдын ала кам көрүүнү сунуштайт. Гилгит-Балистан тоо жолу. Пакистандын Гилгит-Балистандын жанындагы тоо жолу 3,3 чакырым бийиктикте аскада жайгашкан. Жолдун ачылышы укмуштуудай, бирок шагылдын бети жана тосмолордун жоктугу жергиликтүү тургундарды 16 чакырымдан ашык аралыкта унаа менен жүрүүдөн баш тартууга аргасыз кылат. Айрымдары жөө жүрсө, башкалары мотоцикл менен жүрүшөт. Бул жерде туристтер анча көп эмес, бирок Тато айылынын жашоочулары бул жолду жактырышат. Анткени айылга жеткирүүчү башка жол жок. Машиналар жүргөн жолдун үстү туруксуз. Бул жерде автоунаалардын да, автобустардын дагы кулап түшкөн учурлары катталган. Жол бир нече 100 жылдан бери колдонулат жана эч кандай өзгөртүүлөргө дуушар болгон эмес. Луксор Аль-Хургада жолу. Египеттин бул жолунда эч кандай аскалар, жер көчкү жана суу ташкыны жок. Бул жерде унаага таш түшпөйт жана эки чоң унаа бир трассада кенен кете алат. Бул трассада негизги коркунуч бандиттер менен террорчулар. Алар унааларды тоноп, адамдарды уурдап кетишет. Аймакта туристтик автобустар ар дайым аскер кызматкерлери менен коштолот. Бул жерде түн ичинде кол салуулар менен кагылышуулар көбөйгөндөн кийин адамдар түнкүсүн жолдо жүрүүнү токтотушкан. Эгер түнкүсүн кетүүгө туура келсе, анда айдоочулар фараларды күйгүзбөй айдашат. Бирок мындай жүрүш унаалардын кагылышуусуна жана адам өлүмүнө алып келген. Стелвио ашуусу. Италиядагы Стелвио ашуусу жогоруда айтылган жолдорго салыштырмалуу коркунучтуу эмес. Стелвио чыгыш Альп тоолорундагы асфальтталган экинчи чоң ашуу. Трасса 19-кылымдын аягында курулган жана ал азырынча олуттуу калыбына келтирүүгө муктаж боло элек. Бул аймакта кырсык айдоочулардын этиятсыздыгынан улам болот. Тосмосу жок жерлер да бар. Ашууну ашуу үчүн айдоочулар 75 чукул бурулуштан өтөт. Жыл сайын август айынын аягында жол велосипед жарыштары үчүн жабылат. Велосипед сүйүүчүлөрү бул жерге трассанын эң бийик бөлүгүнө 2757 метрге чыгуу үчүн чогулушат.
Жол Европадагы эң кооптуу жолдордун бири экендигине карабастан, ага дүйнөнүн ар тарабынан туристтер абдан көп келишет.